Арбаңыздар аскасы асман тиреген, ала тоону жердеген асыл журтум. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жашыл гүлдү килем төшөп алдыбызга, кең жайлоо тосуп алды. Бүгүн бизди кесиптеш сездиңби кереметте, токтобой соғуп турган салкын желде. Аскаңдан булак кулаган, аркарың койдой чубаган, айланам жайлоо босого, атагың менен кубанам. Мына биз ырга салган тулаңдуу бейкиндик босого жайлоосунда туруп, жалпы көрүүчүлөрүбүздү кыргыз көчү жана кыргыз даамы этнотуристик фестивалынын кызыктарынан кабардар кылмакчыбыз. Эмесе кесиптеш, мында бирге турбайлы, эл аралап маанайларын байкайлы. Кимдер келди, анын кандай өнөрү көрүүчүлөр, анда бирге тыңдайлы. Çocuğun emez öz gelatat. Ne? Göç gelatat, göç gelatat. Akçuğdalı tö gelatat. Ayrır göçtü nar gelatat. Arpın türkün mal gelatat. Sen atcan el gelatat. Alardı baştap kalın toplu. Karçıgaday er gelatat. Aldaylan ayındarmay. Aldas tabağla çunağım. Çağlık kandır çavarman. Hazır çalap, kımız sunayın. Ay berekelerim. Göçkü azık alıp çıkıp, su sunduk sungula. Аксакалдар баштаган, билгилери коштогон ак элечек энелерибиз неберелерди өңөрүп, кыргыз көчү келатат. Улуу көч элибиздин бүткүл жашоо турмушун чагылдырып турат. Абалтан элибиз көчүп конуу менен элдин, жердин, жаратылыштын сырын мыкты өздөштүрүп келген. Көчкөн журтуңдун жайын, барар конушуңдун дайнын айтып отур балам. Барар сапарыңды, жетер муратыңды айтып отур балам. Түбүмдү айтып олтурсам абаке, түптүү кыргыз элденбиз. Түгөл Алтай ала тоо түбүнөн жердеп келгенбиз. Түмөн калктуу дүйнөдө түркүн чең кагышта бир жеңилип, бирде жеңгенбиз. Түгүлбөз үчүн урпактар туубузду сактап келгенбиз. Абаке, хан манас чыккан элденбиз. Кезинде кан кошо ябан барында, Барысбекте каган чагында. Кенен Шибер Азия керилте сурап келгенбиз. О, балам, ат туягың так экен балам. Каруу жарагың бапа экен балам. Камыңды карасам узак жол көрүнөт, барчы сапарың кайда экен балам? Алыска аба жол алдык. Май тарылбас жигиттен, мөөрөйгө турчу кыздардан намыска жарар кол алдык. Атаке, бергин батаңды. Олимпиадага жол алдык. Карк болоттон билеги, калк ишенген тиреги, кандай сыноо келсе да, халк деп соккон жүрөгө, эл журт, ак жолума ак бата. Ак жолума ак бата. О, барба дигер Кудайым, тиземди түздүк жүз буруп, тилеген ойго бек туруп, чын дилден бата сурайын. О, калайык калың журт, о матың келди бакыт күт. Кайырлам кары жашыңа, каалоомду ук, сөзүмдү ук. Көч баштаганың көсөм болсун, көч кайтарганың бекем болсун. Бешик өңөргөнүң белдүү болсун, белдемчи тагынганың ардуу болсун. Айдаган малың түмөндө бассын, алган билимиң ааламга жаксын. Тууруңа түндүктөн береке куюлуп, урпактарың абийир тапсын. Ак мөңгү боору
cemirilbesin. Çeskünde oğlun çekke gölöke konsa, çerüğünü baştap egerim çekinbesin. Ezelden gelatkan özöğüne kayıt, göçünür baysaldığı olsun. Aktan kıla, aktan kıla. Amin. Ата бабадан қалған салт ушуну улап келаткан урпактарыбызга алдыраасы болсун. Мындан кийинки биздин таштап кетербиз кийинки муундарга үлгү болсун. Көчмөн элдин үрп-адат, каада салты менен маданиятын жана улуттук даамдарын даңазалаган фестивалдын урматына 60тан ашуун боз үй тегилип, 1000ден ашуун меймандар чакырылган. Маданий иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, улутубуздун баалуулуктарын бекем сактоо менен өлкөбүз жаңыланууларга багыт алып, экономикалык жактан өсүштөр уланып, муун урпактарына жайылтуу керектигине токтолду. Сырттан дагы туристтер, билесиздер, келип атат. Анан ошону кыргыз көчү фестиваль деп, анан кыргыз даамы деп, анан ошол биздин улуттук тамак ашыбызды дагы баягыдай жайып, ушуну өзүбүз башкаларга көрсөтүп, бирок кайра өзүбүз дагы ошону сактап калышыбыз керек. Бири-бирибизден үйрөнүп, көрүп. Кылымдарды карыткан изи өчпөс тарыхтан уюткулуу улуу эл мына ушундай улуттук тамак аштарга бай. Алардын бири менин алдымда турган жансак тамагы. Бул тамак кадимки жаңгакты жаргылчакка тартып, ага бал аралаштырып, биздин энелерибиз адамдын күч кубатын көтөрүү үчүн жасашкан экен. Даам татып көрөлү. Сонун. Менин алдымда турган дагы бир суусундук бар, ал калугул жарма деп аталат экен. Жылкынын эти кайнатылып, ага талкан кошулуп жазалат экен. Сонун, бул дагы өзгөчө. Ошондой эле биздин дасторконубузда балгымыз дагы турат. Деги эле бүгүнкү кыргыз көчү, кыргыз даамы фестивалынын алкагында кыргыздын улуттук тамак аштарынын 200га жакын түрү турат. Сүт азыктары, анын ичинде кымыздын эле 12 түрү коюлган бул дасторкондогу даамдардын жасалышы дагы өзгөчө. Ар биринин аталышына жараша даярдалышы дагы чоң эмгекти талап кылат. Мындай суусундуктар Ат Башы районунун Ак Моюн айылынын тургундары тарабынан жасалган. Кыргыздын улуттук суусундуктарынын эле бир канча түрлөрү келген деп айтсак жаңылышпайбыз. Алып айтсак, кымыздын эле 16га жакын түрүн алып келипсиздер. Кымыздын 12 түрүн алып келдик. Ошолордун өзгөчөлүгү, бири-биринен эмнеси менен айырмаланат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ууз кымыз. Жаңы баягы ууз кымыз деп жаңы тууган бейнин, байтал бейдин кымызы ууз кымыз деп айтылат. Кымыздын гүлү, бал кымыз, нак кымыз, сары саамал, көөрчөк кымыз, уй кымыз, кымыздын үрпү, кымыздын гүлү эң кымыздын күчтүүсү. Муну биздин ата-бабаларыбыз да кымыздын гүлүн ичип алып, алыскы сапарга же жоого аттанышкан да. Кыргыз даамын даңазалаган иш-чарада улуттук тамак аштардын 200дөн ашуун түрлөрү коюлган. Анда өзгөчө басым унутта калып бара жаткан нукура азыктан жасалган дүйүмдөргө өзгөчө басым жасалып, баа берилди. Башкы максат улуттук тамак аштарды жандандырып жайылтууга карата ишкерлерге кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө, камылгаларды ишке ашыруу болуп саналат. Биздин өзүнүн улуттук азыктарыбызга негизги экономикалык басымды беришибиз керек. Жана буну келечекте өндүрүштүп, өндүрүүгө дагы кеңири айлантып, биз нукура өзүбүздүн азыктарыбызга кайтышыбыз керек деген бир максаттарды коюп жатабыз. Адырдан аркар кул жаткан, ак марал аюу сулаткан, алабаш текең баш кылып аскадан атып кулаткан, мергенин кууп жетти де. Конумду кууп албасам, кууралга сени салбасам, кожо жашаты өчтү де. Табиаты жайкалган Босого жайлоосунда мындан 41 жыл мурун Ак Илбирстин тукуму кино тасмасы дагы тартылган. Андагы башкы каарман болгон Кожо жаштын ролун жараткан Доктурбек Кыдыралиев дагы мейман катары чакырылды. Саламатсызбы агай? Саламатсызбык. Мынакей айтылуу Босого жергесине келип атабыз. Эмнени эсиңизге түшүп атат ошол кино учурлар, ошол тасма деги эле эмне деп эскерет элеңиз? Ал убак эми жаш кезек эске түшөт да. Сонун кез болчу 83-жыл. Жерде 60тан ашып 100ге жакын боз үй тигилген. Элдердин баары ынтымактуу болчу. Ар бир боз үйгө кирбесең тарынат эле. Дамоз тийип чыкпасаңчы.
Анткени элдин баары ат башынын эли бүт тартылган да. Ойроттор келип чабат го, бүт ушул жерде тартылган. Ойроттор чапкан жер жанагы биялыны куйт го, аялы экөөнү. Судан өткөн жер ушул аркы көздө тартылган. Тоонун артында. Жана аттар менен куйт го. Кууп келип кармайт, сабайт, анан сүрөт кечет ошол ушул жерде тартылган. Анан көп айтып калышат да, көзү жаш секирген жер деп көп айбак. Ушул жерде секирип жанагы касенди мен куйум го. Жаа менен аткан жердин баары ушул жерде тартылган. Жаа касен качып келет, ат менен качат го. Ошол жерде ыйлаган кичинекей кыз мен атасына жолуктум азыр. Москвада экен ошо жанагы ыйлайт го. Бакыры ыйлайт ал. Бакыры кино бүткөнчө ыйлачу. Ошо кыз азыр чоң кыз болуп тур, 40-тан ашып кетти. Көп жакшы нерсе өттү да бул жерде. Көп кишилер менен тааныштым. Азыр мен атак алып келди бул кино. Төлөмүшов аке мени биринчи киносуна тарткан, бирок ошондо Коркпай мени студент болчумун да. Ошо Коркпай алып туруп тарткан экен. Мен Төлөмүшов аке ыраазы болом, анткени 2 серия киного мени алып тарткан да. Карагайлар өсүптүр да, мындан ылдыйраак болчу булар. Булар өсөт да жылда, 40 жылда өстү да. Анан мындай баягы ошондой эле. Ошондой эле биз карыдык. Жер карбайт да. Жер деген бул түбөлүктүү да. Келишиң чынардын чыркырындай мөлмөлүк, алышың майданда ырчындай мөлмөлүк, экилери тозуп гүл ашыгандай мөлмөлүк, күн саргылчы көңүлүн акшып жаткан чөмөлүк. Ай мөлмөл, жүрөгүмдөгү мөлмөлүк. Ай мөлмөл, жүрөгүмдөгү мөлмөлүк. Бул көргөзмөгө 60-тан ашык чеберлер чакырылган. Алардын катарында алыскы, жакынкы шаарлардан келгендер да бар. Маселен, көпчүлүктүн көзүн талдырган сүрөттөрдүн автору балыкчыдан бери келгендердин бири. Анын өнөрүнүн өзгөчөлүгү кийиз бетине жүн менен сүрөт тартканында. Мисалы үчүн бир жылкы эле сайыш үчүн аны көлөккө жарык жерин ажыратыш керек да. Бос жылкы болсо эле бос койсо жарабайт да. Анда ошонун түсүн тандап, бири-бирине карама-каршы светтерди алып анан мынтип сайып кете берем. Бул убакка чейин көптөгөн шырдак жазадым. 60ка чыксам ушу 20дай шырдакты жазадым. Элдин заказдары көп келет. 500дей шырдак койдум. Көп адамдардын боз үйлөрүн көтөрүп бердим. Жабык баштарды жазадым. Чачыларды да түйөм. Бизге ушул фестивалдын көп сырттан келген коноктор менен таанышат экенбиз. Алардын кол өнөрчүлүгү биз көрөт экенбиз. Биздикин алар көрөт экен. Ошо менен жакшы көп нерселерди үйрөнөт экенбиз, көрөт экенбиз. Мына бүгүнкү фестивалга сүрөтчүлөр да келген. Алардын бири Михаил Петербург шаарынан келип, кыргыздын кызынын жүзүнө суктанып, мына ушундай сүрөткө тартып жатат. Мен Кыргызстанга алгачкы ирет келдим. Жаратылыш, аба, адамдар баары жарык, түстүү. Бул сүрөтчү үчүн өтө маанилүү. Кичине кызды тандаганымдын себеби образ, кийимдери баары мен үчүн сонун тема. Эмгектеримдин жарымын музейлерге калтырып кетейин деп жатам. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү айтылуу Босого жайлоосунда өтүп жаткан фестивалда биз кадам сайын ондогон туристтерди кезиктирип жатабыз. Алардын катарында бизде Австриядан келген Рики дагы бар. Рики, салам. Кай жакта биринчи жолу келип жатасызбы? Биздин жаратылыш дегеле мекенибиз кандай экен? Кандай сезимдерди калтырып жатат? Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. 2 аптага келгем. Бул өлкөнүн эли меймандос, жаратылышы керемет экен. Бүгүнкү алып келинген тамак аштардын баарынан даам татып көрдүк. Баары бири-биринен өзгөчө. Өз мекенибизге барганда ал жактагы туугандарыбызга, досторубузга Кыргызстанды сунуштайбыз. Мына бул фестивалга Алматыдан Гүлназым айымда келген сүрөтчү, кол өнөрчү эмгектерин да алып келиптир. Биз анда таанышалы. Саламатсызбы? Бул жака биринчи жолу келдиңиз, Жалпы Кыргызстанга 2-3 рет марте келип отурум. Осундай арнайы шакыруулар менен өнөр жолу менен келем. Жакшы, бул сүрөттөр жөнүндө айтып берсеңиз. Мен азыр өз менен бирге 10 шакты картиналарымды алып келдим. Карап турсаңыз, бул жерде көптөгөн салт дәстүр, улуттук накыш, сондай картиналар жасайм. Кечеден бери көрдүм, кыргыздын да кол өнөрүн көрдүм. Буган дейин билетим, бирок мен айтам, кыргыз, казак бир тууган деп айтып жатады го. Олардын салт дәстүрү де, өнөрү де бирдей.
кейбір жерлерінде болады, өзіндік бір несі бар, бір нәзіктігі бар, бірақ та мен ойлаймын қатты айырмашылық жоқ. Бірақ мен өзім суретші болғаннан кейін оны одан сайын өзімнің қиялымен жұмыс жасаймын. Фестивальдын алкагында кыргыз элинин кыргыз күрөш, өпкө чапмай, оромпой өңдүү, 8 улуттук оюнунун жана эл аралык спорттун түрү болгон шахмат, таяк тартыш боюнча мелдештер орун алды. Ага Ат Башы районуна караган 5 айыл өкмөтүнүн жана Ат Башы райондук ички иштер бөлүмүнүн командалары катышты. Кыргыз көчү эл аралык фестиваль улутубуздун каада салтын, салттуу оюндарын дүйнөгө таанытуу максатында быйыл биринчи жолу уюштурулган. Ага Казакстандан маданият тармагынын өкүлдөрү, спортчулар башкы конок катары чакырылган. Андан сырткары Канада, Россия өңдүү өлкөлөрдөн келген туристтер мейман катары катышты. Мына ушул иш-чарага келген жалпы меймандарга кыргыздын унутта калып кеткен 40 оюнунун ичинен 10 оюну боюнча өткөн мелдеши көргөзүлдү. Курама долбоору бул эмне? Курама долбоору бул оюн аркылуу кыргыздын маданиятын, тарыхын, ошондой эле бул элдердин биримдиги, элдердин ынтымагы, бизди сунуштап жаткан ушул оюндарды мектепке, жогорку окуу жайларга, ошол бардык калай калк жумура журт ойносо деген ниеттебиз. Улуттук оюндардын айрым түрлөрү замандаштырылып, кайрадан иштелип чыккан. Мисалы, өпкө чапмай оюнунда илгери ат үстүндө жаңы союлган малдын өпкөсү менен 2 балбан чабышып, эл алдында кызыктуу оюн көргөзүшкөн болсо, жаңы эрежеде жоон устундун үстүндө балбандар бирин-бири чаап, устундан кулатып, бутун жерге тийгизүү тартиби каралган. Мурун ойногон эмесмин. Жакты бул оюн, аябай кызыктуу экен. Биринчиден жастыгы жумшак экен. Экинчиден аябай кызыктуу экен. Техника жактан улам болуш керек экен, ыкчам болуш керек экен, жыгачка бекемирээк болуш керек экен ошо. Бүйүр кызыткан мелдештер таяк тартыш, аркан тартыш, оромпой тепмей, кыргыз күрөш кармаштары менен кызуусуна чыкты. Ар бир катышуучу өз тобуна упай алып берүү үчүн жан аябай таймашка төшүштү. Эки баланы жеңип кирүү кылдык. Жакшы оюн болуп атат. Салмактуу жеңип каралган жок. Жок, каралган жок. Абсолют күрлереси болот. Канча оюнчу катышты? 6 оюнчу катышат, ар бир айыл өкмөттөн бирден оюнчу. Жан өшүрүлүп тынбай төгүп жатканына карабай, кан кызыткан оюндардын жүрүшүнө көз салып, өз жаатын колдоп коштогон күйөрмандар көп болду. Мага ошо өпкө чапмай оюн жакты. Мен бул оюнду билчү эмесмин, бирок мага абдан жакты да, мен да ойногум келип атат. Оюндар жакшы деңгээлде өтүп атат. Ушул эл журтка чоң рахмат ушинтип оюн өткөргөндөрүнө. Жаан жаап атса деле баары карачы, көңүл ачык, жакшы түрдө, жакшы немеде өтүп атат. Элдин маанайы жарык. Ар бир оюндун түрү боюнча жеңген катышуучуларга кыргыздын илгертен келген белеги жамбылар байгеге тапшырылып турду. Ал эми командалык мелдеште байгелүү орундарды камсыздагандарга тай, торпок, кой, байге катары берилди. Бүгүнкү биздин фестивалдын жүрүшүндө коңшу казак элинен дагы боордошторубуз атайын чакырылган. Алардын катарында бизде Нурболот дагы бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биздин жергебизге кош келипсиз. Кош көрдүк, рахмет. Кандай экен? Кандай маанай тартылып атат? Деги маанайыңыз кандай? Керемет, мынау бизге шакыртып алгандан кийин осы Кыргызстан элинде Нарын ауданында Босага жайлауына осындай биздер шакыртып алып келип калдык. Эң биринчи көзгө түскөнү бул тау. Жайлоолорубуз, таулар, иә. Және де мынандай жайлау сыяктуу таулар, иә, Алатау сыяктуу эмес. Олда да бар, бирок да бул тарабы Алматыдан өзгөчө. Мен осы табигатына катты гашык болдум, катты тамсандым. Мына ушул Кыргызстан керемет жерибизди абдан баалап атасыз, суктанып атасыз. Анан өзүңүздүн улуттук аспабыңызды дагы ала келипсиз. Анда сизден ырсаптарды угалы анда, Болот. Кандай деп баа берет элеңиз ырсаптар менен? Арнаймын осы энди Кенен атамдын ой жайлау деген кабыл алыңыздар. Ой жайлау шөбүң шүйгүң сугуңдар, олады
халқы менен ақын сәні ой жайылауай. Берейін әнге шырқап ортаңызды, жиылған елім жұртым жас пен кәрім ой жайылауай. Ақ шәйнек сарсам аурын тұрса, қайнап отырса, қыз бала күліп ойнап киінген, қызғалдақтай қыз келіншек сапырса, сары қымыз құлан ойнап қуарған, қарағаштай қақиған жау жас шақтық өткізеді, гүлдей жайнап ой жайылауай. Ей, бәле. Қайың барбы, қырғыз балта чаппаған, қыржон барбы, қырғыз қырғын таппаған, қылымдарға аты қалбай өчірді, қырғыз елін қыран манас сақтаған, асман менен жеріңден өзінен бүткөндей, айың менен күніңдін бір өзінен бүткөндей, еңір улу эр манас. Белес белден беш удургуп өткөн эл, арстан болуп ай чапчыган көчмөн эл, Курандылап куруп бара жатканда, бир манасты тугарманы өскөн эл, асман менен жериңдин бир өзүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, теңир Қазақ боордоштор фестивальга катарларын ырчы бийчи өнөр ээлерин, темирдик каруусу менен ийген билеги күчтүү балбандары менен толукташкан. Ошондой эле Сак галактикасы деп аталган мода көргөзмөсүн да фестивальга арнап уюштура келишкен. Мен осындай өзүмдүн жумуштарымды алып келип отурмун. Өзүм Сак тарихын көп шыгылданамын, көп кызыгамын, көп зерттеймин.
Сондықтан осы сақ темасы. Бұл костюм именно осы костюм сақ галактикасы осы фестивальға арнайы жасалды. Сіздер бірінші көрерменсіздер. Ата салтын, эне адебин даңаза кылган фестиваль андан ары ыр майра менен коштолду. Босого жайлоосу Боордош элдин таланттууларынын добушуна толуп, обон сүйгөн журтту оболотту. Абалтан жанган асманда жылдыз, азаттык заман алып келдин кыргыз, тилигин кыргыз, тилигин кыргыз, кыргыз деп сугуп жүрөгүм кыргыз. Элибиз кыргыз, жерибиз кыргыз, бабабыз манас, тегибиз кыргыз, өңүбүз кыргыз, сөзүбүз кыргыз, манас тенели сүйгүбүз кыргыз. Өлкөдө болсун ынтымагыбыз, өнүксүн өссүн өркүндөп кыргыз, колунда колубуз ичкенин кымыз, эгемен жолдо өртөйүн кыргыз. Элибиз кыргыз, жерибиз кыргыз, бабабыз манас, тегибиз кыргыз, өңүбүз кыргыз, сөзүбүз кыргыз, манас тенели сүйгүбүз кыргыз. Кеңирсиген кең жайлоонун койнуна келип, кылым караткан кыргыз көчү салтанатына катышып, балгымыз баштаган кыргыздын улуттук суусундуктарынан ичип, дүйүм даамдарга толгон кыргыз дасторконунан даамсыздык. Кыргыз колөнөрчүлөрүнүн көз талдырган көркөм буюмдарына суктанып, кыргызды кыргыз кылган баба салтын сагынчыбыз таркаганча көрдүк. Ал эми мына ушул өтүп жаткан кыргыз көчү жана кыргыз даамы этно туристтик фестивали дагы ошентип соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Аман болуңуздар.